Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен дагы бир сайт тууралуу тааныштырайын деп видео тартып жатамын. Видео обзор бул кандай жумуш, ичинде кандай иштейбиз, кандай катталабыз, кандай акча чыгарабыз, ошолор боюнча алдыда көрө аласыздар. Анда эмесе биз биринчи регистрация болойлу достор. Мобильный телефон дегенге биз 996 деп туруп номерибизди жазабыз. Андан кийин бул жерге логин жазабыз. Логин, пароль жазып алдык бул жерге. Мына эки жерге окшош кылып пароль жазып алабыз. Андан кийин бул жерге тийишпейсиздер, ушундай эле турсун. Андан кийин мына цифраны бул жерге көчүрүп жазышыңыздар керек болот. Так, канча бул? Билбей атсаңыздар, жакшы көрүнбөсө, анда ушунун үстүн бассаңыздар алмашат. Башка немеге алмашат. 4182 экен, андан кийин sign up деп басабыз. Бул жерде close деген басып коебуз. Сохранить кылып койсок болот номерибизди. Бизге регистрация болгон учурда бизге 800 трон белекке берилет. Бул бонус катары берилет. Бирок биз бул ишке депозит салып активация жасашыбыз керек. Минималдуу түрдө 5 трондон баштап салсаңыздар болот. Канча трон салсаңыздар, ошодон прибыль аласыздар күнүнөчү. Трон деген бул криптовалюта болуп саналат. Азыркы учурда трон монетасы бардык биржаларда бар, бардык кошелектөрдө бар. Бул сайт ошол трон монетасын майнинг этип берет да, сиздерге майнинг этип иштеп берет. Бул жерде карасаңыздар, платформада ушунча трон уже майнинг этилиптир да. Андан кийин ушунча адам бул катталган болуп калат, ошондой болуп калат. Так, глобальный партнерлору бул жерде турат. Вазир, CoinDesk, Binance, Bitmain дейби? CoinMint. Ушулар глобальный партнерлору достор. Андан кийин сиздерде эгерде дагы кошумча суроолор бар болсо, анда бул бөлүмдөн көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздер нол жерде турган кызыл стрелканы басып туруп, перевести дегенди бассаңыздар, мындай болуп русский языкка же кыргыз тилин тандасаңыздар, кыргыз тилине өтөт. Анан ушул жерден неме кылсаңыздар болот, которуп окуп чыксаңыздар болот да. Бул жерде дагы бул сайттын служба поддержка телеграмы жазылган, служба поддержка WhatsApp, группа телеграмдары бар. Ошолорго кирип дагы көрсөңүздөр болот. Заявление окончательно права мероприятия компания ТРХ таштык. Демек, түшүндүңүздөр, бул жерден ушул компания боюнча маалымат алсаңыздар болот. Мына ар бир новостисинин ичине кирип, ушундай кылып окуп чыксаңыздар болот. Кандай акциялар болгону ушул жерге жазылып турат. Биз бул бөлүмдөн, делиться деген бөлүмдөн өзүбүздүн реферальный ссылкабызды алсак болот. Реферальный ссылкабызды копировать этип алып, досторубузду чакырсак, бизге 3 линиядан команда иштейт. 3 линиядан мындай болуп бул жерибизге түшүп турат. Андан кийин мына жерде трейдинг деген бөлүм бар. Ушул трейдинг деген бөлүмдөн сиздер күнүнө бул жерлерге прибыль түшүп турат да, ошону получить деп басып алып турушуңуздар керек болот. Андан кийин вкладывать деньги деген жерде канча тронуңуздар бар, ошого жараша сиздерге мындай проценттер түшүп турат. Ушундай процент түшүп турат, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Келиңиздер, эми мен азыр активация жасайын, ал үчүн биз депозит деген жерге киребиз. Андан кийин биз ушул бөлүмдү ачабыз. Андан кийин биз адресибизди скопировать этишибиз керек. Муну басабыз. Адресибизди скопировать этип алдык. Жана айтып кеткендей эле 5 трондон баштап активация жасайбыз. Ошол активация өзү эле трон салып койсок, активация өзү эле автоматически жасалып калат да, эч бир кнопканы басыштын кереги жок.
жасалгандан кийин гана сиздерге 24 саат сайын неме трон майнингдетилип трон түшүп турат. Ошону чыгарып аласыздар. Чыгаруу үчүн мына снятие деген жерге кирип чыгарасыздар. Ал чыгарганды мен азыр көрсөтүп берем. Биз биринчи депозит салып алайлы. Мен Binance биржасынан салам. Азыр мен Binance биржасына кирдим. Эми азыркы копиялап келген адрести бул жерге коебуз. Сеть дегенди, тырысы 20 дегенди коебуз. Сумма жазабыз, канча сумма которушубуз керек ал жака. Мен азыр өзүңүздөр көргөндөй эле 1,5 миң трон салмакчымын. Андан кийин вывод деген сары баскычты басабыз. Выводду подтверждение кылабыз. 1,5 миң тронубуз почти $108 болуп жатат. $108 салам. Мынакей достор, биздин тронубуз дагы бул жака кетти. Эми сайтка киребиз дагы. Күтүп турабыз. Bir 10 минут күтсөк 10 минуттун ичинде түшөт. Эскерте кетейин, башка аккаунтума дагы мындан 1 ай мурун 1,5 миң трон салдым эле. Ал трондон мен күнүнө 53 трондон чыгарып атам да, 55ке чейин чыгарып атам. Негизичи ошол эле аккаунтума салайын дедим, кайра бөлөк чыгарайын экөөнү бириктирбей эле деп башка аккаунтта ачып атам да азырчы. Анан сиздерди ушу 1,5 миң, 2 миң же 500 миң трон сал деп айтпаймын. Сиздер бул жерде өзүңүздөр чечим кабыл аласыздар. Себеби жакшылап угуңуздар. Сайт деген сайт. Сайт деген сайтта бул сайтка сактаганда криптовалютабызды биз рисковать этип сактайбыз да. Эгерде биз криптовалюталарыбызды сайтка эмес, жеке кабинетке, жана кошелегибизга кечиресиздер, биржаларыбызга, холодный кошелекторго сактай турган болсок, анда ал жабылып кетпейт, ал нерсе өчүп кетпейт, жоголуп кетпейт дегенди түшүндүрөт. Бирок мындай майнинг этилип көбөйбөшү мүмкүн. Ошол 1000 тронубуз болсо 1000 трон бойдон тура берет. А бул сайтта күнүнө 6%тен прибыль түшүп атат да. Мен ушунусуна кызыгып эле прибыль алуу үчүн салганмын. Бирок жанагы берки аккаунтума күнүнө 55 трондон чыгарып атып эле кыйла эле чыгарып койдум. Жакшы. Анан бул жерде кийин соңку Мира андай, Мира мындай, Мира айтты эле, Мира чыгарды эле деп мени күнөөлөбөңүздөр. Өзүңүздөр чечим кабыл аласыздар. Мен болгону мен ушундай иштерди иштеп жатам, ушундайдан акча чыгып атат деп айтууга милдеттүүмүн. Келиңиздер, эми депозит деген жерге киребиз дагы. Акчабызды ушул жерден көрөбүз азыр. Мына жерде перезарядка завершена деген басабыз. Мынакей бизге 2299 трон болуп калды. Уже трон келип түштү. Давайте сразу эле мен бул жерден снятие дегенди басып, бүгүнкү прибылимди дароо чыгарып алайын. 37 тронду мен дароо эле чыгарып алсам болот экен. 47,5 деп жазам дагы. Бул жерге адресибизди коебуз. Улантабыз достор. Эми караңыздар. Бул жерге мына жерде турган сумманы жазабыз. Бул жерге өзүбүздүн трон адресибизди жазабыз. Мага Binance'га түшүш керек кайра. Ошодо Binance'дан трон адресимди алып келип койдум бул жерге. Ал эми бул жерге жаңыдан катталып атканда пароль менен кирип атасыздар го, логин пароль. Ошол паролду жазабыз. Андан кийин подтверждать деген кнопканы басабыз. Мына подтверждать деген бастым. Болду. Снятие деген жерим уже 0 болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Эми азыр мен сиздерге Binance'ма ошол трон келип түштүбү, түшпөдүбү көрсөтүп берейин. Мынакей достор, менин тронум бул жака келип түштү. Көрдүңүздөр, недавно азыр келип түштү мына. 30 секундтан назад, 5 минут назад баягын салган болчу. Достор, бул сайт 2018 жылы чыгып, 2019 жылы Новая Зеландияда уже ишке киргизилген экен. Ошондон баштап бул сайт иштеп келе жатат экен да. Скам эмес деп официальный өздөрүнүн лицензиясы бар экен.
Мынакей буга көңүл буруңуздар. drhetage.com деген сайтка катталдык биз. Домейн, ар бир сайттын домейндери болот, баарыңыздар билсеңиздер керек. Ошол уже 4 жылдан бери иштеп келеткен домейн хостинг дегендер болот го. Мынакей адреси, домейн боюнча адрестери бүт бардыгы бул жакта официалдуу түрдө жайгашкан. Ар бир криптовалютанын өзүнүн дорожный книгасы, өзүнүн жана белая книга деп коет, ошондой болот. Бул сайттын дагы өзүнүн мындай белая книгасы бар. Ушул жерде дагы жазылган, карасаңыздар, мен описание жайгаштырып коймун. Ал жерде мисалы жазылганда 2019-жылдан баштап, уже сентябрдан баштап иштеп отуруп, булар учурда 2022-жылдагы дорожный книгада точкада турушат. Ошолор боюнча бүт ушул маалыматтар айтылган. Мынакей жазылыптыр да, мындай болуп. Мен айтайын дегеним негизи ушул күнүмкү прибыльдарды сиздер трейдинг деген жерден алып турасыздар. Анан күнүмкүсүн күнүнө чыгарыңыздар. Сайтка топтоп отурбаңыздар. 0.5 цент трон берсе дагы, жарым трон берсе дагы, дароо чыгарып алыңыздар. Чыгарганда биз мына снятие деген баскычты басып эле чыгарып беребиз. 0 жерибиз канча болсо ошону берге жазып, адресибизди жазып, паролибизди жазып, подтверждать этип чыгарып алсак болот. Эми трон кантип сатып алам, каяктан сатып алам, мага 5 тронду мага ким берет деп отурсаңыздар, мен атайын трон группа түзүп койдум. Ошол группаны описанияга жайгаштырамын, кирсеңиздер болот. Кимге 5 трон, 10 трон керек болсо, эми каалоочулар өзүңүздөр каалаган суммада салсаңыздар болот. Бирок көп салбай эле коюңуздар, эгерде жанагындай рисковать эткиңиздер келбесе. Бирок активация кылыш керек бул жумуштучу. Активация кылбасаң акча чыгара албайсың да, ошол жагы бар. Ошон үчүн 5 трон болсо да активация кылыш керек. Трон алуу үчүн описаниядагы группага кириңиздер, же мен өзүмдүн личкама жазыңыздар. Мен единицага же эл картка, Аймбанкка акча салып берсеңиздер, сом кылып, же башка варианттабы, KiwiPayer, мен сиздердин кабинетиңиздерге прям бул жерге трон салып берем.